Эмне үчүн альпинизм тандап алдыңыз? Ушундан баштайлычы. Бирөөсү карман албай, анан кийин мени бутуман уруп, экөөбүз 100 метрде учтук монтуп айланып. Эверестке биринчи жолу чыккан кыргызстандык айым болуп тарыхталдыңыз да. 9-майда түнкү 3-тө мен Эверестти көздөй чыгып кеттим. Чокуну багындыргандан кийин бир рекорд жаратайын деген. Жөн эле биринчи кыргыз айым болоюн, ушу Эверестке буйрса депчи, ошентип эле жолугамдан эле баргамда. Эң татаал жол кайсы жер болду? Баскан сайын эле бутумдагы бармактар эле ушунчалык ооруп атат, анткени тик ботинкага бутум эле муздак, бирок үшүгөн да жокмун. Саламатсызбы, Кабар агенттигинин көрүүчүсү жана окурманы. Бизде бүгүн өзгөчө конок Эверест чокусун багындырган кыргызстандык алгач айым Асель Байбагышева. Асель эже, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келдиңиз. Мен да кубанычтымын. Мына ушундай Эверест чокусун багындыргандан кийинки азыркы абалыңыз кандай? Ден соолугуңуз жакшыбы? Эми акырындап жакшы болуп баратам. Организм эми өзүбүздүн жерибизге келгенден кийин акырындап өз калпына келип атат да азырындапчы. Негизи альпинизм деген бул өзү өтө мындай тобокелчиликке алып барган тармак го. Эмне үчүн альпинизм тандап алдыңыз? Ушундан баштайлычы. Эми кесибим бухгалтер болгондон кийин дайыма офисте отуруп, мындай отурган жумушта, анан кийин 45 жашымда ден соолук жөнүндө ойлондум. Анан кийин мындай жума бою офисте отуруп, анан кийин дем алыш күндөрү ушундай жаратылышка чыгып, ушундай убакыт өткөрсөм депчи мен. Анан кийин велосипед тээп барып, велосипед тебишкен балдар менен кошулуп, бир ОФП жасабайлыбы, биз үчүн бир аларчанын арасында мугалим чокусу бар, ошого чыгып келели деп ушундай бир неме болду да. Анан кийин мугалим чокусуна чыктык. 31-июлда аябай каар борон болуп атты, погода жок. Кайсы жыл 31-чи? 2016 жылы. 16-жылы ошентип июль айында мугалим чокусуна чыгып, анан ошондо мындай өзүмдү ушунчалык бир мындай бактылуу сезим да, ушунчалык бир өзүм менен мындай гордость болуп, өзүм менен аябай ушу жерге 4500-кө чыктым депчи. Анан кийин айлантады карасам, ушунчалык кооз тоолор, ушунчалык ак калпак кийген жана мөңгү баскан биздин тоолор. Анан кийин өзүм сезим жакты да, ички сезим жагып, анан ойлодум, ушу тоого чыксам, тоого барып турсам, мен үчүн аябай жакшы экен депчи. Анан кийин түшүп алып альпинизм менен машык аткан балдарды издеп, тренерлерди издеп, анан Скиф Политех деген секциясына келдим да. Ошентип анан кийин альпинизм болуп калды да. Негизи тоого чыккан мындай бир спорт ушул альпинизм экен. Ошолорду издеп таап, анан кийин 9 жылдан бери биргебиз. 2016 жылдан бери ушинтип тоого чыгып альпинизм менен алектенип эле турасыз андай. Негизи баягы сиз эми азыр баягы Кыргызстанда Эверестке биринчи жолу чыккан кыргызстандык айым болуп тарыхталдыңыз да. Өзү ушундай тарыхталып калам деп ойлодуңуз беле? Ойлогон эмесмин. Ойлогон эмесмин, негизи элечи мен даже Эверестке баратканда эле мындай камындан гана мен өзүм үчүн деле мындай аябай эметкен эмесмин да, мындай ушунчалык мындай элдер кызыгып, ушуну аябай мени колдоп, ушунча. Анткени Эверестке Непалга келгенде интернетте өчүрүп койгом. Соц тармакка кирбей, өзүм менен ушу тоого келдим, ушу тоо менен алек болом депчи. Анан кийин ойлоп турмун, кандай тоолор менен кызыккан адамдар ушунчалык көп экенин, анан кийин ушундай бир колдошот экенинчи мени. Анан кийин жөн эле эми барыш керек, эми тарыхка калам деп ойлогон жок, жөн эле биринчи кыргыз айым болоюн, ушу Эверестке буйрса депчи, ошентип эле жолугамдан эле баргамда. Анан кийин карабайсыңарбы кандай болуп азыркы учурда. Эң сонун анан негизи Эверестке бараткан процессти, жолду айтып берсеңиз, негизи
кантип барып калдыңыз, кандай жолду басып өттүңүз, кандай кыйынчылыктан өттүңүз, кантип даярдандыңыз ал жака? Кыргыз изи долбоорун жетектеген Кадыр Сайдылхан ушул Эверест долбоорун мындай идейный вдохновитель болду да. Ушул долбоордунчу. Анан кийин мага сунуш кылды, Эверестке барып келбейсиңби? Ушу тоону деле мындай тоого деле татыктуу болуш керек. Ушу сен татыктуусуң, опытың бар. Биздин жеңиш чокусуна чыгып келдиң, Хан Тенгриге, Желелдар чокусуна чыгып келдиң. Эми ушу кийинкиси Эверест болсун деп сунуш кылды да. Анан кийин негизи эле ичимде жообум даяр болчу. Анан кийин бир сутка алып, мен ойлонуп көрөйүн деп, анан кийин үйгө келип айттым, балдарым ушундай мага сунуш кылып атат, кандай карайсыңар десем, мама өзүңдүн планың бар эмеспи, Эверестимге эмнеге барасың, барбай эле койчу, жайында ушу Тажикстанда атпадыңбы, ошол жака бара берчи деп. Анан кийин эми бирок биз кантип тоскоолдук кыла алабыз? Сенин мындай максатыңа, сенин кыялдарыңа кантип дейт, эми өзүң чеч деп, ушинтип анан кийин макулдугумду бердим. Макулдугумду күзүндө 24-жылы ушундай макулдугумду берип, анан кийин ушундай проект мындай ишке ашып баштады да. Даярдыктар ушу дайыма эле барып жүргөн эле ошол эле тренировкаларымды уланта бердим. Алар чага чыгып, Пик Комсомольский барып, Пик Учительге барып, 3500-тө түнөп, анан кийин маршруттарга чыгып эле ошол эле даярдык ошол эле болду да негизи. Бирок аз калганда, 2 ай калганда кетердин астында жумасына 2 жолу көтөрүлүп аттым. Анткени организмди бийиктикке көндүрүп акырындап, анан ошентип даярдык көрдүк да. Сиз бул жактан Эвересттин баягы биринчи лагерине келип түштүңүз. Канча убакта чыктыңыз ошондо Эверестке? Биринчи лагерге дароо эле келе албайбыз, анткени биринчи базовый лагерь 5400 бийиктикте. Биздин организм 5400 бийиктикке келсе, сразу түтөк болуп, баш ооруп, кайра артка кетишке ыкмал болуп калат. Ошон үчүн Катмандуга келип, анан кийин Лукла деген аэропорт жер бар. Ошол жерге тик учак менен учуп келип, ошол жерден базовый лагерге чейин 7-8 күн басып келдик да. Организмибизди акырындап күнүгө даярдап, күнүгө жаңы бийиктикте түнөп атып, анан кийин жарым күн басмай, бир 6-8 километр, анан кийин кайра түнөп эс алып калмай, ошентип организмибиз 5400-ке чейин акырындап көнүп келди да. Мени коштоп барган Кадыр бир ай жанымда болду негизи элечи, ошо экспедицияны полностью мындай экспедиция менен руководить этип жүрдү да жанымдачы. Анан кийин 5400-ке келгенден кийин 2 күндөн кийин биз акклиматизационный выходторубузду жасадык да. Биринчи 6000-ге көтөрүлүп түнөп, Хумбу линийин өтүп, эң жанагы Эвересттин астындагы эң мындай опасный зонада, анткени чоң мындай муздагы жаракалар, анан кийин музга шатыларды коюп коет экен, анан кийин жаракалардын үстүнө дагы ушундай шатыларды коюп фиксация жасап коет экен, анан ошо менен ошо жаракадан өтүш керек, э? Ошо жаракадан өтүш керек. Аны өтпөсөң аны жетпейсиң биринчи лагерге чейин. Бирок мындай аркандарды тартып, жакшылап мындай ушу шатыларды кагып, мындай специально команда бар. Жыл сайын ошол жумуштардын баарын тең аткарышат да. Жыл сайын ар кандай команда, анткени өкмөт тендер өткөрөт. Ушундай команданы отбирать этиш үчүн, анан кийин ким тендерди утса, анан кийин ушундай бир жолдорду салат да, Эвересттин чокусуна чейин жол салышат негизи. Анан ошентип биринчи лагерге келдик, 6050 метрге бир түнөп, анан кийин 6500-ге чейин экинчи лагерге чейин жөнөп, аякта 3 түнөп, ротация 7300-ге чейин чыгып, ошол жерде 2 саат өзүмдүн организмимди карап, ары бери
ойлонуп көрүп ошо кандай жол кандай экенин, ары кандай барам деп ошолор жерди карап, анан кийин түшүп, ошо 4 бийиктикте 4 жолу түнөп, акклиматизация кылып, анан кийин ылдый түшүп 3 күн эс алдым. 3 күндү кайра 3500гө чейин ылдый түшүп, вертолет менен бактар бар, чөп бар жерге келдим да, анткени денеме мындай кислородду көбүрөөк алыш үчүн, анан кийин жакшыраак эс алыш үчүн ошо 3500гө чейин түшүп, анан кийин 3 күндөн кийин кайра базовый лагерьге 5400гө кайтып келдим. Ошо келген күнү эле мага Кадыр Сайдылхан бүгүн чыгыш керек деди. Анткени мына тоо ачылайын деп калды. 1-2 күн ичинде жанагы аркан тарткан команда чокусуна жетип калайын деп калды. Буюрса, 12-сине расчет кыла бер, 12-синде буюрса чокуга чыгасың, погода жакшы болуп атат деп ушундай бир совет берип, анан кийин 9-майда түнкү 3-тө мен Эверестти көздөй чыгып кеттим. Ошо биринчи лагерьде аттап эле өттүк, анткени акклиматизация бар. Жанымда менин 2 жардамчым, шерптер. Ошо Непалда жашаган шерп мындай немеси, улуту, ушу тоого чыгышып, ушу альпинисттерге жардам берип, ошо менен оокатын жасашат. Кадимкидей эле өзлөрүнүн жумушундай эле иш кылышат. Бул ошолордун жумушу. Марттан баштап ошо Эверестке даярданышат, лагерьди коюшат, ошо жерге туристтердин баарына ошо шартын тузуп беришет да, ошо жигиттерчи. Анан кийин ошо шерп жок, гид жок, тоого чыгарышпайт. Ошо ар бир альпинистти бирден кеп коштоп жүрөт. Коштоп чыгат обязательно, да. Ансыз болбойт, ансыз тоого чыгарышпайт негизи элечи. Анан кийин ошо үчөөбүз базовый лагерден чыгып алып жөнөдүк. Экинчи лагерь, эртеси экинчи күндүз эми экинчи лагерге келгенден кийин кечинде кабар келди. Аба ырайы бузулган атат, 1 күнгө эртелиш керек депчи. Анан кийин бирке эс алып эле кайра түнү 10-майда түнкү 3-тө чыгып алып 4-чү лагерге жол узадык да. Ал жер канча лагерь менен чыгасыздар ошондо? Негизи 4 лагерь бар экен. 4 лагерь акыркы лагерь. Ал болсо 7900-тө жайгашкан. 3-чү лагерь 7300-тө жайгашкан. Анан кийин 2-чи лагерь 6500-де, 1-чи лагерь 6000-де. Негизи эле күндөр өткөн сайын 1-чи лагерьди алып коюшат экен да. Анткени көп эле альпинисттер уже 1-чи лагерге токтобойт экен. Уже штурмга чыгып аткандачы. Анан кийин ошон үчүн аттап 2-чи лагерге келебиз. Анан кийин 2-чи лагерден ошо 1 күнгө эртелеш керек дегенден ошон үчүн даже 3-чү лагерди дагы аттап 4-чү лагерге келгенден кийин кечки 6-ларда келип калдык. Негизи эле аябай кыска мөөнөт, кыска аз убакыт калды да штурмга чейинчи. Бирок 2 саат эс алып алып, анан кийин кечки 9-та штурмга чыктык. Кечки 9-та штурмга чыктык. Анан түнү бою басып, мен биякта кетип баратканда ошо ойлоп койгом, экспедиция ошо ай толгондо болот го, ошо түнү болот го деп койчу. Ичимен ошондой эле болду негизи. Сиз барып түндө жеттиңиз да? Да, кечинде жетип, анан кийин түндө чыгыш керек болуп калды да. Негизи эле ушундай программа экен да. Көп эле альпинисттер күндүз келет же эрте келет. Эмне үчүн кечинде? Аба ырайына байланыштуу. Аба ырайына байланыштуу. Түшкө чейин тоодон түшүп кетиш керек да. Анткени түштөн кийин шамал башталат. Аба ырайы бузулуп, жаан, кар болушу мүмкүн. Кар. Ал бийиктикте только кар, негизи эле. Только кар да. Анан кийин шамал. Эң ушундай коркунучтуу шамал да. Шамал, ал бийиктеги шамал аябай сезилет да. Ошон
үчүн шамалга калбай эртерээк түшүп, ошо чокуда эртерээк болуп, анан кийин ошон үчүн кээ бир көбүнчө альпинисттер түнчүндө саат 2-де 3-тө неме чокуда болуп калышат. Анан кийин биз болсо 9-тон 15 мүнөт өткөндө бул эртең мененки, эртең 12 саат болуп калды. Ошо басканыбыз 4-чү лагерден баштап. Ошо эртең саат 9-да, 9-тан 15 мүнөт өткөндө ошо чокуда туруп, шамал да жок, күн дагы чыгып, ушунчалык аябай жакшынакай аба ырайы болуп берди. Анан кийин эл дагы жок болду, анткени биз биринчилеринен болуп ошо Эверестке чыккан болдук да. 6 адам келген, ошо тиги жанагы аркан тарткан команда кеткенден кийин эле келген адамдар биз болдук да. Ошонун арасынан 5 эркек мырза, 3-өө Кытайдан, бирөөсү Англиядан, бирөөсү Мексикадан, анан мен бир жалгыз айым болуп ошо күнү чокуга чыктык да. Ошол күнү чокуну багып. Сиз мына эми Эверест деген бул дүйнөдөгү эң бийик чоку атат да. Бийиктиги 8848 метр бийиктиги. Сиз эң бийик чокуга чыктыңыз. Мындай өзүңүздү кандай сездиңиз ошол жерден? Аябай чарчап келдим. Анткени ушунчалык тиги базовый лагерден баштап эле мындай токтобой эле нон-стоп режимде эле ошо кете берген. Элдер токтоп эс алып, тамак ичип, анан кийин денесиндеги мындай бир калыпка келтирип дегендейчи, мындай. А меники мындай нон-стоп менен келатып эле аябай чарчаган абалда жеттим да. Бирок анан кийин тиги балдар эми сөзүңөрдү айткыла, видеого токтой тургула, 5 мүнөт бергиле мага деп туруп, анан кийин албетте мындай адамда мындай жоопкерчилик мойнуна илип алган болот го, бир аны аткаргандан кийин мындай өзүн жеңил сезип, ушундай учур болот го. Сизде дагы ушундай болдубу же болду, багындырдым деген бир мындай жеңилдик сездиңизби? Жеңилдик сездим, албетте жеңилдик сездим. Анткени мен деле ушу жоопкерчилик менен көтөрүлдүм да. Анткени мага деле ушу мындай кадыр базовый лагерде күтүп атат. Менин жанагы ушу каражат бөлүп, ушу долбоорду салымын кошуп, долбоорду колдоп берген NSI Development, анан кийин кадыр айтып атпайбы, тиги жарым өлкөбүздүн элинин баары сени ушу күтүп атышат, сага ишенип атат деген сөздөр, конечно, жоопкерчилик болду магачы мен үчүн. Ошон үчүн эмне болсо да ошо чокуга жетиш керекмин, эмне болсо да мен ушул жерге көтөрүлүш керекмин деп аябай ушинтип бардым да. Анан кийин жеткенден кийин, конечно, аябай өзүм менен сыймыктандым. Баарыбыз үчүн сыймыктандым, анткени ушу жеттим, ушу кыла алдым деген мындай ичимде аябай мындай сезимдер болду да, аябайчы. Анан мен ушул интернет булактарын карап атып, Эверест чокусу боюнча бир маалымат көрдүм да, ал жакта деген 2022 жылдын аягына салыштырмалуу бир статистика бар экен да. Ушул күнгө чейин Эверестке чыгып бир 300дөн ашык адам каза болгон экен. Алардын сөөктөрү да ошо чокуда калып кетиптир да. Сиз ушундай учурларды кездештирген жоксузбу? Кездештирдим. Эми чокуда мындай чокуда жатат деген жалгыштык. Анткени бул окуялардын баары тигил чокуга бараткан жолдо ошо кээ бир жерде көп эле учуп кетет экен, ылдый калган жанагы эски бир знаменитый деп коет, желтые ботинки, анан кийин японская альпинистка деген ошол адамдар негизи эле ошо чокуга бараткан жолдо көрүнөт, бар. Ушунчалык жакын өтөсүң. Даже айтып атпаймынбы, баш менен жарымдай таштын ортосуна бутуңду коет экенсиң да. Ошо японская альпинистканын прям ступень Хиллариде отурат да. Отурган боюнча ошондо калыптыр бул адам. Анан кийин билбейм эмне себептен ылдый деле түшүрүп коюш, мындай ылдый түшүрүп келиш аябай оор. Бирок мындай мен ойлойм, мындай түртүп деле тиги ылдый түшүп кетсе жеңилирээк болмок депчи, билбейм. Мен үчүн ушул альпинисттер үчүн өтө мындай неме тоонун башына барып
баягы каза болуп калса деле бул биздин мындай эрдик катары саналбайбы бул нерсе альпинисттерге? Эми Коркунучтуу го баары бирчи. негизи эле коркунучтуу, бирок сен мындайга даярсың да, ичиңди өзүңдү мындай восприятиеңди даярдайсың. Анткени билесиң, аябай коркунучтуу, аябай мындай рискованный альпинизм дегенди. Анан кийин миң менен деле түшүнөсүң да мунун баарынчы. Баратканда деле Психологически даярданасыздар, психологически, конечно, да, даярданасың. Анан кийин мен деле мындай эми көрдүм, эми ичимени ушунчалык мындай немес койдум, багыш кыз депчи, японканын. Бирок мен жолум узай берди, мен өзүмдүн максатым бар бул тоодо деп ошо кете бердим да. Негизичи ушундай болот экен да, эмне кыласың. Көп эле ушу ради мечты барып ушу жерде калып калгандар көп эле, негизи элечи. Азыр деле мына биз мен кайтып келдим бияка, бирок азыркы учурда экспедициялар жүрүп атат. Анан кийин канча 3 күн мурун айтышты, 4 адам каза болду депчи, азыркы убакка чейин. Ким билет, анан кийин ушул Бул ошол чыгып баратып жанагындай штурмга туш болуп калып кеткендер да, же эмнеге кантип калып калышпайбы? Ошол жерде калып калган адамдар как раз чокка чыккандан кийин кеч чыгып, аябай кеч чыгышып, анан кийин авария бузулуп, шамал башталып, ошол жерде анан ошентип түшкөнгө ал дагы жетпей калып, анткени ошо бараткан жолуң аябай узак болуп калса, сен алың кетет да. Канчалык сен ушул жерде кислородуң жок калып калсаң, кислород деле ушул 3 баллон болгонучу, ошону гана колдоно аласың. Же дополнительно сатып алсаң, мейли сатып ал эми, бирок анда дополнительно жардамчың керек, ошону көтөрүшкөчү, жаныңачы. Анан кийин ошентип кислородуң да түгөнүп калышы мүмкүн. Анан кийин сенин организм сезимиңде кандай өзүн сезет билбейсиң да. Адам мен эң бийик сезимим 163-кө чыккам. Ошо сезимим 163-тү менин организм кандай манаслуу кандай сезет экенин мен билем. Бирок андан бийик мен болгон эмесмин. Анан кийин кандай реакция беришим мүмкүн мен билбейм да. Мүмкүн мен жүрөгүм 8400-кө чейин чыгып эле токтоп калышы мүмкүн. Ким билет? Мүмкүн мен сознанием жоготуп ийишим мүмкүн. Ким билет? Мен билбейм өзүмдүн реакциямдычы. Эми барып келгенден кийин эми мен билем. Ошол организм кандай кабыл алат билбейбиз деп атпайсызбы? Ооба. Эгерде ошол жактан эс учуң жоготуп же бир нерсе боло турган болсоң, жардам куткаруучулар бар да? Жаныңдагы могу 2 жигит, жаныңды коштоп бараткан 2 жигит, как раз ошол үчүн да ошол жердечи негизи эле мындай көзүңдү карап турат, негизи эле ушу сени жасап аткан движенияңдын баарын карап турат да, канчалык сен адекватный экенинчи. Анткени мындай баса албай калып, карап байкап турушат да, анткени ким билет мындай кандай кислород жок атмосферасы сенин денеңе кандай эме берип атканынчы, реакция берип атканын. Сиз Эверестке чыгып атканда кайсы бийиктен баштап кислород кийдиңиз? Экинчи лагерден баштап, 6,5 миңден баштап, ушу анткени мен деле айттым көрүм, эми 7,5-га чейин бара берейин, тиги болот дейт. 7,5-га чейин жеткенден кийин кислород кийсеңиз, организмиңер 100% восстановление болбой калышы мүмкүн. Да, сиз ушу подвергать этпей эле кете бериңиз ушундай элечи дейт да. Мен деле ойлоп атпаймынбы, жакшы эле дем алып атпаймынбы депчи. Бирок аябай мага мындай некомфортно болду кислород маскачы, анткени оозду, мурду кургатып, ар бир мындай дем алган сайын эле ушунчалык эле
тамагыңды тимеле тытып өтүп ар бир глоток дем алган сайын тимеле тытып өтүп атып ээң баары кургап аябай неме болду да. Менчи аны көпчүлүктөрдөн сурасам баары эле ушундай реакция алат экен негизичи. Көп эле ушундай дейт. Аябай дискомфорт болобуз дейт ушу масканы кийгендечи. Анан кийин бирок өзүм деле отуруп ойлонуп анан кийин Манасулууга маска жок чыкканда, кислород жокчу, анан кийин бияка баратканда өзүм деле ушундай мындай өзүмдүн мындай жеке амбициям, анан спортивный амбициямды анан кийин ойлоп койдум, жок, мен мындайды өзүмө мындай позволять эте албайм, анткени долбоор биринчи кыргыз айым Эвересттин чокусунда канча мага поддержка, канча мындай азыр ушу кыргызстандыктар отурат күтүп, мен ушу Эверестке чыгып баратканымды мындай карап, анан кийин кантип мен ушу өзүмдүн спортивный амбициям үчүн ким билет да, лучше мен 100% ушу чокуга чыгайын, бирок маска менен, бирок 100% ушу чокуга жетейин дедим да. Анткени маска кийбей койсом риск көп, анан кийин ошон үчүн. Манасулууга кантип кычкыл тексиз чыктыңыз анан? Ал жакта эле 8163 да. Бирок башынан ушундай бир настрой кылып алгам, анан кийин биз команда менен баратканбыз баарыбыз тең. Ошол жерде мен өзүмдүн организмди сынадым да, негизи элечи. Анан кийин башында эле айткам, көрү мен кислородсуз барам деп элечи. Анан кийин ошо менен эле барып келдим, негизи. Ошо менен эле чыгып, бирок акыркы 100-150 метр мындай состояние мындай неме болду да, жана уйкуда жүргөндөй эле момус сыяктуу состояние болду. Манасулууга чыгып атканда, Манасулууга чыгып атканда. Анан кийин ошо, конечно, ана Эверестте ушундай болсо, кайра мындай жолду узганга уруксат бербей коймок магачы. Мен ошондой состоянияда. Анткени вот Манасулууда алдымда шерип келатты, мен артынан эле ошо бараттым, бирок мындай кээ бир мындай унутуп калган сыяктуу болуп аттым да, каякта болуп атканынчы ушу окуя кайсы жерде. Анан кийин тиги чокунун астына келгенден кийин жигиттер мени күтүп, Асел биринчи чыксын чокуга деп ушу күтүп атыштыр. Анан Асел деген анан өзүмө келип мындай бирке неметип калдым да, мындай живой болупчу, мындай осознание болупчу. А так вот мындай бир туман сыяктуу мындай өзүнчө аламда эле басып бараттыңыз. Да, ушундай сезимдер болду да. Анан кийин биякта бул эме Эверестке чыгып атканда андайды өзүмө мындай я не могла позволить. Анткени все-таки мен айтып атпаймынбы, бүгүн мен кыргыз айымдар үчүн, баарыбыз үчүн бараткандан кийин чокуга жетиш керек болчу. Эверестке чыгып аткандагы эң татаал жол кайсы жер болду? Эң татаал жер түшүп келатканда аябай оор болду да, негизи элечи. Түшүп келатканда, анткени тик тоо мындай, анан кийин бачмыраак түшүш үчүн мындай бирке страховкаларды жасабай эле, тиги жанында жардамчы ылдый деп неметип, анан кийин арканга момундай колумду арым асылып, анан кийин ушундай неме менен түштүк да. Баскан сайын тимеле бутундагы бармактар тимеле ушунчалык ооруп, анткени тик ботинкага бутуң тимеле еще муздагы да ал жери. Муздагы, бирок үшүгөн да жокмун. Айтпайм, ушунчалык бир мага батаңарды аябай бериптирсиңер, мен ушунчалык дуба бата кылып аябай тимеле мен ошо Эверестке чыгышымды ушунчалык Кудайдан суралып турсуңар дейт. Баарыңар кошулуп. Ошо үшүгөн жокмун. Аябай ушунчалык бир өзүмдү комфортный бир температурада сезип аттым. Оор, чын эле оор, мындай аябай чарчап да бардым. Суудагы эмнегедир жетпей атты, жанына суу алышпаптыр. Ичкенге деле мындай кенен иче турганга суу жок да, суу да жок болду. Анан тамактан албай койдум да, ушу бийиктиктечи. Жеген тамагыма аш болбой эле. Анан кийин бирке өрүк, бирке мейиз, бирке мындай неме орех,
жаңгак жанымда. Ошондон бирке осмас даже жана 4-чү лагерден бирке жеп кеткем ошо менен эле. Анан кийин тиги шерптин жанында бирке кола бар экен, анан алма ошо бир ошентип ошолор менен эле анан кийин чыгып келдик да. Негизичи тамак деле аш болбойт да. Негизи тоо чыкканда тамактануу кандай болуш керек? Эми жана сублимированная еда, альпинисттердин арасында ушу сублимированная еда бар да, анан пакеттерде суу куюп эле ошону бир калыпка келтирип эле ошону жешет да. Негизи мен андай тамактарды жей албайм, эмнегедир анткени ошо бийиктикте мен обонянием аябай обостряться этип, анан жанагы добавкалар кошкон тамактар, жана усилительдер кошкон тамактар неметпейт да магачы. Ушул ошентип Кургатылган жемиштер менен эле жеп, анан чыгып кеттиңизби? Ошондой эле даже батончик жей алган жокмун, даже жана кээ бирдегер сникерс алып, анан кийин тиги жана протеиновый батончиктер даже андай да жеген жокмун да. Даже андай жеген жокмун. Анан ошо түшүп келатканда ушундай бирке бир кыйынчылыктар болду. Анткени ошо качан жетем эле деп элечи. Эс алып жаткым келди негизи элечи. Анткени все равно ушундай бир аябай чоң бир эмгек өттү да. Мен ушул альпинисттер кантип тамактанат болду экен деп эле таңга барчу элем да. Ошо көбүнчө жанына. Кышкылтек кийип турган учурда аны ошол учур чечип мындай тамактансаңыз болот да. Да, чечип тамактаныш керек, анан кийин чечип оосуңа салып алып, чайнап кайра кийип алыш керек экенсиң да. Ошо көп убакыт чечип жүргөн болбойт экен да. Мындай дем ала бересиң, мындай аба жеткендей эле боло берет экен да. Бирок негизи эле мындай организм өзүнүн ушу толук кислородду албай, канга кислород жүгүрбөй, кан коюлуп башталат экен да, ушундайчы. Анан кийин ошон үчүн неме масканы көп убакытка чечкенге болбойт. Эверестте рекорд жараткандар бар да. Аз убакытта чыгып, же көп жолу чыгып, сизде ушундай максат, ойлор келген жокпу? Чокуну багындыргандан кийин бир рекорд жаратайын деген. Жок, ал жөнүндө ойлогон деле жокмун. Рекорддун баары эл асып абагында, сезон бүтүп калганда баары келип ушул рекорд. Анан кислородсуз чыгам деген адамдар деле, анткени кислородсуз кычкылтек бараткан адамдар очередке туруп калса аябай жаман. Анан кийин баары тең ушу сезондун аягына калтырышат. Менин убагымда ушу нон-стоп неме деп баратып 54 саатта базовый лагерден чокка чейин 54 саат болуптур да. Бул чыкканыңыз, Чыкканыбыз жок, чыкканым. Анан кийин эртеси бир күн анан кийин түшкөнгө ошо мындай кетти да. Бирок чыгып баратканда 54 сааттап, анан кийин рекорд деп эми рекорд бул личный рекорд. Өзгөчө менин рекордум деп айтсам болот да дегендейчи. Негизи ал жака канча саатта чыгат? Бир сутка экономить этип чыгып турбуз да бизчи. Бир сутка. Ошо аба ырайы бузулат дегенде, ошо бир күнгө кыскарып калат дегенде, анан ошол нон-стоп менен кеткенде 54 саат болуп турат. Бирок жанымдагы мени коштоп барган жигиттер айтып атат, биз менен чыкпайбыз, мындай чыкпаш керек депчи. Негизи алар дагы аябай чарчап калыптыр да, ошо экөө барып келгенибизгечи. Ошентип түшүп келди. Айтайын дегеним, былтыр ошол непалдык Пхонджо Лама деген рекорд жараттыр аямдардын арасында, ошо 29 сааттын ичинде чыгып түшүпчү. Анан ошо сиздин дагы ушундай бир мындан да 54 сааттан да эрте чыгам деген ойлор болбой эле деп сураган ошол да. Ал адамдын канча деген нече восхождениясы бар Эверестке. Анан кийин ошон үчүн алар ошол жерде өзүн жана биз өзүбүздүн тоодо кандай сезебиз, алар деле ошо өзүнүн үйүндө өзүн жакшы сезип 30 жолу чыккан бар адамдар. Непалдык жигит Камарита деген 30 жолу книга китебине Гиннеске кирген. Ооба. Жыл сайын бул рекордду мындай көтөрүп, быйыл дагы 31 жолу чыкты. Ал бул тиги Индия армиясы бир чоң команда жибериптир, 30 адам. Ошолорду жетектеп, ошолорду менен Эверестке быйыл чыгып атат да. Азыр эми Эверестте деген
деген альпинисттердин баары агылып бара турган жер ошол жер го. Ошол жер азыр сезонда. Немесе шарт кандай экен? Шарттар аябай сонун туроператорлор ушунчалык бир мындай Эверестке келген адамдарга условияларды шарттарды түзүп берет экен да. Жакшынакай чатырларды коюштур, индивидуальный, ар бир кровать, ичинде кровать бар, жерге жатпайсың, ошо кроватька жатасың. Анан кийин тамак ичкен жерлери жылуу, ушу газ менен жылытып, тамак ашсын түркүндөйүн поварлар жасап берет. Трехразовое питание, столдун үстүндө ар кандай гана жаңгактар, джемдер, кофе, чай, анткени ушундай өзүнүн Тоого чыгып атканда тамакты тандабай эле жей берсе болот экен да, демек. Негизи ооба. Мен тандабайм, бир эч кандай өзүм диетам деле жок, мындай кетип баратканда Гүлдүмгө күнүгө кетерге бир 3-4 күн калганда күнүгө барып эт жеп аттым, шашлык жеп, стейк жеп, ушунчалык анткени а жерде биздикиндей тамак бөлөкчө, өзгөчө да, анткени Индиянын кухнясына бирке окшошураак, анан кийин карри, имбирь кошуп, ушундай бир специяларды кошуп даярдашат да. Аябай жанагы далбат деп өзүн күрүчтү бышырып алып ортого, анан кийин кыдырекей өзүнүн жанагы соустарын кошуп алып ушинтип жешет мындаларчы. Анан кийин бирок аябай аракетин кылып атты да биздиге. Кээ бирде алардын кухнясы мындай тажап кеткенде жөн эле мындай сууга бышырып тооктун этин бериңизчи, анан биздин картошкабызды сууга бышырып бериңизчи деп ушундай сураныштарды жөнөтсөк, демеле алып келип берип атышты да. Эверестке чыгыш үчүн канча каражат керек? Эми каражаты интернетте айтып атат, ошо 35тен анан кийин өйдө депчи. 35тен баштап, ошо 35-40тан баштап анан өйдө негизилечи. Бул акчанын 12 миңи өкмөткө кетет. Бул мындай пермит, тоого уруксат, тоого чыгыш уруксаты да. Ошо андан тышкары баары лицензия менен ошо да, тоого ар бир 8 миңдиктин өзүнүн баасы бар, лицензиясы бар. Анан кийин ошо природный парк Сагарматка деп а жерге дагы кириш 3 пост бар, а жерде дагы төлөп өтөсүң, ал жердечи. Бирок мени ушунчалык бактылуу экенмин, мени каражат вопросу, суроосу ага мындай не коснулось, анткени ушу колдоп жаткан компания NSI Development каражат тарабын өзүнө алып ушу жабышты да ушул вопросторду. Андан кийин ушу эң сонун ушундай тоого чыгыш үчүн спортсмендерге мындай бизнес менен кошо ушундай бир коллаборация болсо, партнерство болсо, аябай сонун жана рахмат да. Рахмат, анткени NSI Development болбосо, Кыргыз изи болбосо, бул долбоор ишке ашпайт эле. Сиз Эверестке чыктыңыз, анан ошол жактагы жолду, татаал жол басып өттүңүз да. Балдарыңыз чыгат элем, альпинист болот элем десе, уруксат бересизби? Уруксат берем. Мен деле ошол жөнүндө ойлонгом, анткени эми альпинизмди тандаса кантип мен уруксат бербейм негизичи. Анан кийин өздөрүнүн максаттары болсо мен колуман келген жардамын берем, наоборот колдойм. Анткени ар бир адамдын ушу кыялдары орундалыш керек. Өзүнүн бир мечтасына барам десе жетиш керек негизи. Бийик чокуну багындыргандан кийин эми да кайсы чокулар багындырайын деп атасыз? Тиги жеңиш чокусунан түшкөндөн кийин эле өзүмө мындай решение кабыл алгам. Жайында 25-жылы Тажикстанга барам деп. Тажикстанда 2-7 миңдик чоку бар, Корженево коммунизма деген. Азыр аттарын өзгөрүп коюптур, Саманиянын деген. Ошо Москвина базовый лагерине барып, ошол жерден анан кийин буйруса ошо чокуга чыккан атам. Мындан бийиктиги өтө бийик болбосо дагы мындай жолу татаал чокулар көп болот дейт го. Сиз үчүн кайсыл бийиктик, кайсыл чокуга чыгууда оор татаал жол болду?
эми ар бир тоонун өзүнүн категориясы бар, ар бир маршруттун категориясы бар да. Негизи элечи ошо бир тоого бир аябай татаал жол менен чыкса болот, бир тоого жеңил, ошол эле тоого жеңил жол менен чыкса болот да. Негизи элечи анан кийин биз ошо аларча ичинде мындай технический маршруттар, ошо татаал жол менен чыккан маршруттар аябай көп. Ошол жерде машыгып, ошол жерде мындай өзүбүздүн разрядтарыбызды жаабып, ошол жерде опыт алабыз да. Негизи элечи анан кийин высотный альпинизм, ушул бийиктикке чыккан маршруттар, булар өзгөчө бир бөлөкчө да, мындай особый деле мындай технический татаал эмес, инструменттери особый деле кереги жок. Анткени аркандар тартылган, ошо кете бериш керек, ошо аркандан арканга мындай страховканы узап элечи. Анан кийин мындай высотный, анан кээ бирде высотный технический деген дагы классификация болот да. А жерде, конечно, да, бийик, анан кийин дагы еще андай технический, анын баары тең нестандартный маршрут, негизи не классический маршруттардын баары тең. Анан билбейм, эми мындай мен үчүн мындай аябай татаал болду деп кайсыл Эвересттикке кандай экен? Эверестке жөн эле басып эле жетиш керек да. Негизи басып эле жетиш керек. Ошо арканга страховкаңды кармап, постоянно страховкасы жок жүрбөш керек. Анткени бир сыйгаланып кетсең эле бүт тон албай каласың да. Бутуң сыйгаланып кетсең же мындай айтып атпаймынбы, эс үчүн жоготуп койсоң кээ бирде ким билет, даже туура эмес кайрылып алсаң деле ошол жерден ылдый кетип калышы мүмкүн да. Түшүп келатканда лагерге кичине эле калды, лагерге. Анан кийин ошол жерде бирдеме артымда бирдеме болуп атат да, анан мынтип карасам, тиги карман албай калыптыр да, помощникчи шерп. Анан кийин Сиздин жаныңыздагы? Менин жанымдагы шерп, үчөөбүз түшүп келатканбыз. Ошо бирөөсү карман албай, анан кийин мени бутуман уруп, экөөбүз 100 метрде учтук монтип айланыпчы. Кайсы бийиктикте учтуңуз мында? 8000де. Лагерге мында көрүнүп эле калган, лагерге жетебиз деп калганда да. Анан кийин ушу сүзүп экөөбүз учуп келатабыз, 100 метрде учуп келатабыз. Анан кийин ойлоп атпаймынбы, ушул тиги рюкзагындагы кислородный баллон чыгып кетпесе экен менин мындай башыма депчи. Ошол эсиме келди да. Анткени башка эчтеке деле мындай. Бул түшүп келатканда болот атат, сиздин артыңызда болгондо ылдый жакта болот атат. Ылдый жакта, мен келаткам, эс алып атышканда, анан кийин эс ала берле, мен баса берейин акырындапчы. Анан басып бараткам, анан бирдеме эле болуп атат, соң артып карай койсом, как раз мага жетип калыптыр, мени бутуп албады. Анткени мен арканга мындай страховка болуп барам. Түшүп атканда барыңа бир эле арканды карап отурасызбы? Ошо баарыбыз эле чыкканда дагы, түшүп атканда дагы ошо бир эле аркан ошол жерде мындай ар бир расстояние менен эмет болгондо тартылып турат да ошол жерде. Анан ошентип анан кийин учуп келип, бирок я говорю, мен аман эсен тиги жанагы комбинезонум эле айрылып калды. А тиги жигит бирке тизесин кукуступ алыптыр, кабыргасын сындырып алыптыр да. Ошондой болуп калды да. Ошол бир аркан менен чыгып аткан учурда анын страховкасы бар да, негизи канча адамга уруксат бир чыкканда? Канча адам кармап чыкса болот аны? Эми Эверестке бараткан жолдо көрдүңөрбү, кээ бирде сүрөттөрдө. Мен деле ошондой болот экен деп аябай корком. Мен сүрөттөрдү карасам, жанагындай кезекке тургандар аябай ордолордо жылжып чук деп коечу. Карасаңар да канчалык да ошо. Я говорю, мен баратканда ушунчалык бош болду. Мен ойлогом ушундай бир ошо очередте турат экенмин депчи. Кантип турам, канча убакыт кетет болду экен, канчалык кислород жетет экен деп аябай сарсанып аткам да. Бирок сонун өттү. Анан кийин ошол эле аркан менен баары эле чыгышат. Анан кийин кээ бирлери бат чыгат, кээ бирлери жай чыгат. Анан кийин жай чыккандар ошо
кармап калат. Анан кийин бирке опыты көбүрөөктөр аларды мындай аттап өтүшөт. Анан кийин опыттар жок күтүп турушат, арттарындачы üşүшөт. Аябай эле мындай оор негизи эле. Анан ошо бир арканга асылыш аякта мындай ал правиланы деле карманбайт. Анткени эртерээк жетейин, эртерээк түшөйүн, аман эсен келейин деп ошо тилек менен бачым эле артыңда эле ошо тура беришет да. Кээ бирлер ал арканды мындай чоюп, асынып, эс алып, андагы неметишет. Кээ бирлер түшүнгөндөр бирке күчтүү бутуңа берип, ошо мындай эс алып, арканга неме кылышпайт да, нагрузка кылышпайт да. Ошо ар кандай эми элдин баары тең, ар кандай дүйнө жүзүнүн толтура деген альпинисттер келишет а жерге, анан кийин чыгабыз деп ар кандай бир техника менен колдонушат да. Аман эсен түштүңүз эвересте, кандай тосалышты, кандай кабыл алышты, өзүңүздү кандай сездиңиз? Анткени биринчилердин арасынан болуп кеткенден кийин кеткенси тиги базовый лагерьде элдин баары толуп калышканда кийинки очередке чыгабыз депчи, анан мына тоо ачылды, мына даярдыкты көрүп атышканда ушундайча. Анан кийин эл именно как раз мен түшүп келатканда аябай толтура эл, анан кийин күндүз да түшүп келдим. Элдин баары уже ушу күтүп рациядан билип каякта келатат деп сурап анан кийин ушу түшүп келатканда мусту өтүп баратам лагерьгечи, уже угуп атам: Асель, ты лучшая, Асель деп кыйкырышып. Анткени Россияда орусча сүйлөгөн адамдар бар болчу, Россиядан дагы альпинисттер көп эле чогулуп ошол жерде күтүп калышыптыр да. Күтүп ушунчалык аябай мындай биз мындай тосбойбуз керек, альпинисттерди негизи элечи мындай болбойт да. Бирок сага ушундай бир неме болуп калды дейт да, атмосфера. Элдин баары чогулуп, анан кийин кадырды көбүтөр таанышат, колдошот а жерде дагы. Ошонун баары тең, элдин баары тең чогулуп, анан кийин ошентип тосту. Жанагы өзүнүн традициясы менен жанагы шарфтарды мойнубузга илип, кетип атканда да ошондой эле жанагы ступа кылышат. Ар бир өзүнүн лагеринин ичинде мындай ступа кылып, анан пуджа өткөрүп, монахты чакырып, мындай неме окуйт да, ошо монах окуп, анан кийин биздин ар бирибиз мойнубузга мындай кичинекей аркандарды, жип сары жип, анан кийин ошону ырым кылып байлап мойнуңа кетип, шерптерге, бизге келген, анан кийин ошону айланып өтүп чыгып кеткенбиз да. Баратканда келгенде дагы ошонун жанына келип, анан кийин жанагы ошол шарфтарды мойнубузга илип, куттуктап, ушу келгениңер менен депчи, чогуу ачып келгениңер менен деп ошо. Бул биринчи лагерде башталаттыр ушул. Базовый лагерьге негизги жатакта ошонун баары тең ушул жерде өтөт да. Ошо. Анан эми Тажикстанга июлда барам дедиңиз, э? Ооба, буюрса. Ал жакта канча күн болосуз? Эми 1 ай, 1,5 ай мүмкүн да ушул убакта. Негизи бул Эверестке сиз 54 саатта чыктым дедиңиз го. Негизи баягы стандарт канча убакытта чыгыш керек аяка? Стандарт эми келгенде ошо 2-чи лагерде түнөш керек экен, 1 түнөмөй, 3-чү лагерде, 4-чү лагерде дагы ошо стартты күтүп, ошо 3 түнөп, анан кийин гана андай 4-5 күн экен да, ошондой 4-5 күн болот экен да. Сиздики 3 күн? Жок, эми барып келишим полностью 4 күн болду да. Как раз мен 1 суткага, да, 1 сутка получается. 1 суткага мындай опережение болуп калды да, ошо 5 күндүн ордуна 4 күндөй болуп калды. Сизди көргөндөн кийин эми кыргыз кыздар жеп баштайт да, мен дагы альпинист болот элем депчи, анан өзү биринчи эмнеден башташ керек ушул альпинизмди алып кетиш үчүн? Да, тоого барам десеңер, обязательно ушул бир секция табыш керек. Тоого барып жүргөн, тоону билген адамдар менен барыш керек да, анткени ушу биздин эле Ала Арчанын ичинде канча деген бир окуялар болуп атат. Элдер жоголуп, элдер деле мындай туура эмес жолго түшүп алып, буту колун сындырып деле ушундай немелер болот да. Анан кийин обязательно бирөө менен кошулуп ушу баштасаңар, обязательно секцияга келип, Инстаграмда информациянын баары азыр альпинизм менен мындай
кызыккан адамдар көбөйүп атат. Анан кийин федерация альпинизм катарында дагы аябай көп мүчөлөрү бар, жасылышып ошо альпинист Кыргызстана деп ошо федерацияга келип атышат да. Анан ошо обязательно бир билген адам менен башташ керек да. Ошо бир немелердин баарын айтып берсин. Ну, не обязательно бул эми сиз биз дагы Эверестке барабыз дедим. Жок, ал жакшы сонун кыял. Анан кийин айтып атпаймынбы, турмушта ар бирибиздин өзүбүздүн бийиктигибиз бар, ар бирибиздин өзүбүздүн мындай максатыбыз бар. Анан кийин ошону деле орундатса кандай деген бир сон болот, Сөз Эверестти багындырыш эмес дейсизби? Сөзсүз Эверестти багындырыш эмес. Андан тышкары жанагы биздин 7 вершин дегенде программа бар, жанагы ар бир континенттеги эң бийик чоку дегенчи, Эльбрус, Эверест, Килиманджаро деген, Аконкагуа, Денали, Антарктидага чыгып келсе кандай ушул деле сонун программа да, негизи элечи. Анан кийин поэтому пожалуйста. Кстати, акыркы жылдары кыздар дагы аябай көп келип атат секциягачы. Сонун, бул аябай сонун неме болуп атат да. Анткени биз мен келгенде мындай канчалык альпинизмге чакырып деп этсек, анча көп не болбой койду да. Мындай өзүбүздүн биздин примерибиз мындай подражанияга подлежать этпей койду. А вот акыркы жылдары жанагы Эдуард Кубатов Эверестке алып келди, Кадыр Сайдилкан программаларын баарын 7 вершинди жапты. Анан кийин өзүнүн дагы 8 минуттери бар. Илим Карыпбеков кандай бир сонун азыр мындай группаларды чогултуп, Килиманджарога алып барып, Эвересттин базовый лагерин алып барып, Аконкагуа ошондой сонун группаларды чогултуп, анан кийин кошо бирге тренироваться этип, Рацика, Аларчага барып, мындай популяризация кылып атат да альпинизмдечи. Биз тоо мамлекет болгондон кийин ушу өзүбүз тоого чыкпайт экенбиз. Биринчи жолу мени кыргыздар Ленинин астында көргөнгө айткан, кыргыздар чокуга чыкпайт депчи, тоого чыкпайт. Сиз бияктан эмне кылып жүрөсүңөр депчи. Айттым көрө мен ушу чокуга чыкканы келдим. Кыргыздар чокуга чыкпайт деп. Ылдый жакта ошо жүк ташып жигиттер иштейт да. Ат менен жүк ташышат, лагерлерди коюшат. Анан кийин ошондой суроо болгондо магачы биринчи жолу мени көргөндө. Бизде өзү баягы көчмөндүк калк болуп тоого чыгып, тоого жүргөнүбүз менен атайын спорт катары кабыл алынган эмес, ошон үчүн го дейм. Спорт катары анан чокуга чыгыш үчүн эмес экен да, негизи элечи ушу эми жанагы муздун арасына, жанагы трешилердин арасына аяка жака барбай эле эми мал кайтарып, сыртка чыгып да көрөт. Анан кийин мергенчилер да, илгери ушу биздин мергенчилер болчу. Анан кийин канча күндөп тоолорго кетип калышчу да. Бирок мындай вот именно бийик 7000диктин чокусуна, бийиктик жака ошол жака барганга мындай жок экен да биздечи. Андай жок болуптур да. Сиздин балалыгыңыз каякта өттү эле? Балалыгыңыз каякта өттү? Балалыгым мындай 1-класстан 10-класска чейин кеминде, 7 жашыма чейин Акталада, Бишкекте төрөлгөм. Ушинтип. Акталада тоого чыгып жүрчүсүзбү? Жок, Акталада тоого чыгыш эмеспиз, анткени тоо алыс болчу. Акталада. Анан кийин ошо уже бияка мектепте жүргөндө ошо походторго барчубуз. Дайым походтордо барып эле ошол. Тоого байланып калам деп мындай ойлочу белеңиз? Эч качан ойлочу эмесмин. Мен ушу Аларчага мындай жана Альп лагерге эле барып эле ошо эс алып эле көпчүлүгүбүз ошентип эмеспи да, суунун боюнда отуруп эс алып үйлөөбүз менен ошентип эле жүрчүмүн. Анан кийин Аларчада ушу жол бар экен 6 километр, ушу тоого чыкса экен деп, тоого чыкса болот экен деп ошондо бир 45 жашымда билип атпаймынбы менчи, негизи элечи. Анан кийин Сиз 45 жаштан чыгып баштадыңызбы? Ооба, 45 жашымда баштадым. Ошо. Ошол жерде анан ошол жерди көрүп атпаймынбы менчи. Канчалык кооз экен, канча мөңгүл, жана Аксай деген мөңгүл, Корона деген чокуу, Актоо, Ошондо Эверестте кайсы курактагылар көбүрөөк чыгат экен тоого? Менин көрүшүмчө
в основном уже зрелый возраст, ушу 40-тың айлантасы да. 40-тан, и то даже ушу 50 жақындап қалғандар көп эле ушу. Анткени бул кымбат деп айттым. Анан кийин мен сыяктуу спортсмендер негизи эле аз барып ошол жерге чыгам, өзүнүн каражаты же в основном гид болуп барышат экен да, в основном ошо. Эверестке чыгам деп келгенде баары эле адамдар бизнесмен, ушу турмушунда бир ушундай бир бийиктиктерге жеткен, бизнесте бийиктиктерге жеткен, анан кийин ушулар барып, анан кийин ушу Эверестте багындырабын депчи, ушу мен өзүнүн списогу бар болуш керек. Мына мен Forbes'ко кирдим, анан кийин мына 10 миллионум бар, миллиардым бар депчи, анан кийин эми Ягуар алгамын, эми Эверестке чыгып келиш керек дегендей. Ушундай адамдар пик максатты коюппу. Ушундай максаттары бар адамдар негизи эле, наверное, анткени теппем ошо бай адамдар келет экен дүйнө жүзүнөн. Кээ бирде даже карасаң өзүнүн индивидуальный туалети, индивидуальный умывальник прям ушундай коюп беришет экен, ушундай условияларды коюп келген адамдар бар экен да. Анан сиз ошолордун жанында? Мен ошолордун жанында кошулуп айтып атпайбы. Бирок эле чыгып келгенден кийин аябай сен биз үчүн мындай пример болдуң депчи. Анан кийин күчүбүз калбай калатканда, Эверестке чыгып баратканда биз мындай Асель деп басабыз деп. Я говорю, рахмат, бизге сен мотивация болдуң дешти. Сиз азыр эми аларга эле эмес, бүтүндөй азыр дүйнөгө мотивация болуп атасызбы дейм. Негизи бул сиз канча чокуну багындырдыңыз? Эверест, Манасулуу чокусу эң бийиктерден, Да. Анан кийин Белуха, Эльбрус, Победа, Хантенгри, Ленина. Жалпы Вот именно мындай жок, жалпы эми биздин аларчанын ичинде чокуларды эле Семена Тишанского 4895 метр, биздин эң бийик чокубуз ушу айлантадагычы. Анан дагы не знаю, кайсыл эми Камчаткага да барып келдик, Ключевская сопкага чыгабыз депчи, Камчатканын эң бийик чоң неме вулканына. Анан кийин эми 6-7 деп коелу да, 6-7 деп коелу ошо. Жалпы 6-7 бийик чокулардан, Бийик чокулардан 6-7. Бизде Кыргызстанда тоого чыгууда ошол немеси жолу кандай маршрутту? Биздин тоолор классический маршруттары Ленин классика деп барышат. Мындай узун маршруту эми безопасный. Негизи элечи тиги ошол жерде иштеген туроператорлор жанагы трещиналарга деле ушундай аркан тартып, керек болсо ушундай деле тепкичти коюп, мындай неметишет да, условияларды создавать этип беришет келген туристтергечи. Анан кийин Ленинге ушу классика менен чыгабыз да. Экинчи лагерь, үчүнчү лагерь раздельный 6100 чейин, анан 6100төн анан кийин чокусуна. Хантенгри болсо север жагынан, юг жагынан чыгылат. Юг жагы бирке бир неме лавина опасный. Көчкүн жүрүш мүмкүн да. Северный жагы бирке технически сложный да, бирок более безопасный да. Север жагынан 6100гө чейин чыгып, анан кийин кайра 5800гө чейин түшүү, анан кийин ошондон элдер качышат да. Ар кандай да, мен тиягынан северден дагы көтөрүлгөм, юг жагынан да көтөрүлгөм. Победа болсо дагы классика быйыл 24-жылы ошо классика менен эле чыктык, бирок 10 күн кетти. Базовый лагерден базовый лагерге 10 күндө. Анткени ал жерде команда менен только иштеш керек. Мындай лагерлер коюлуп, мындай аркан тартылган даярдык жок да ал жерде. Баарын тең өзүң жаның алып барасың. Ошо штурмга чейин ошо өзүң палатканы көтөрүп барасың. Палаткалардын ортобуздан бөлүшүп алабыз. Стойкасын бирөө алат, ички палатканы бирөө алат, сырткысын бирөө алып ошентип бөлүшүп
алып көтөрүп чыгабыз да. Анан аркандарда жаныбызга анан ушу 10 күнгө продукты, газ жаныбызга баарын тең спальный мешок менен ошентип автономный бир мындай экспедиция кетет да жергечи. Ошентип биздин тоолордун маршруттары ушундай негизи элечи. Бирок биздин Победа аябай тал, аябай сложная гора, анан кийин тиякта жүргөндө даже альпинисттерге биздин Победага келгиле десе, кадыр кандай өзүңөргө буйрсун деп айтат дейт. Өзүңөргө аябай оор тоо. А жерде деле ушундай альпинисттер, тоодо калган альпинисттер көп, жолдун боюнда негизи элечи ушу бараткандардын жеңиш чокусунда ооба көп биздин жанагы мурун тоого барып жүргөн ветерандарыбыз билет, кайсыл жерде ким жатканын, прям тээ жерде бул жатат, бул жерде бул жатат, бул жерде бул жатат деп ушинтип айтып беришет. 24-жылы деле бир адам калды да ошол жердечи. 23-жылы негизи эле 4 адамды биз жоготтук ушу Победадачы. Аябай күчтүү альпинисттер. Түбү Россия, бирок уже биздин кыргыз болуп калган, анткени акыркы жылдары биз менен жашап эле ушу даже биздин гражданство алабыз деп жүргөн үй бүлө болчу. Анан кийин ошо төртөө тең чокуга жетпей, бирок түшөлү деп келатканда ошо көчкүн жүрүп, лавина болуп ошол жерде калышты да, төртөө бир заматта бир. Ушундай окуяларды көрүп өзүңүздүн көзүңүз мененчи, анан биринчи жолу ушундай окуяга кабылган кезде эми ал учурда сиз деле мындай психологиялык жактан даяр эмес болсоңуз керек да. Кандай кабыл алдыңыз эле? Даяр эмес болчумун. 2018-жылы жел айдар чокусуна чыгабыз деп биз даярданып 3 альпинист биздин секциядан барганбыз. Анан жаныбызда эми биздин тренерлерибиз клиент алып ошол жерде өзүнүн экспедициясын өткөрүп аткан болушкон. Анан кийин Дворниченко деп Степа деп атпайбы, Семен Дворниченко деген альпинистибиз бар болчу, өзүнүн клиенткасы менен акклиматизация жасап, 6100дө биз барыбыз. Эми биз опытыбыз жок, анан кийин мына Семен Юхинага кетти, жүрү артынан биз дагы баралы, биз дагы ошол жерге акклиматизация жасалы. Семен, эртең каяка барасың? Мен тияка көтөрүлөм. Биз деле ошо артыңардан барып ушул жерде акклиматизациялап, биз программаларды билбейбиз, анда жаңы эле үйрөнүп аткан эмес. Анан кийин ошол эми биз менен 6100гө чыккыла, ошол жерде түнөп, анан кийин түшөсүңөр деп биз дагы ошентип сүйлөшүп алып, анан кийин барганбыз да. Анан эртең менен мен балдарга айтып атпаймынбы, жигиттерге тиги Семен чыгып атат, жары мына даярданып атат, ылдый түшүп баратат. Биз деле ошентип давайте кеч калбай ошо чыга берели депчи. Анан кийин баарыбыз тең чогулуп, анан кийин ошо өтүп кеткен издери калыптыр да. Анан кийин ошо Семендин артынан издери менен баратсап, бир мындай эле каардай неме да, жар сыяктуу 1 метрдей отрыв линия түшүп издери да жоголуп атат да. Анан кийин биз эми неметкеп турбай, ничего деп эле анан кийин бирке жолду издеп, жана вешкалар деп коет альпинисттердинчи, анда вешкалар тагылат, ошо вешкаларды таап, анан кийин ушулдай түшө бердик да. Анан кийин обязательно связь, альпинисттердин арасында обязательно 2 саат сайын связьга чыгыш керексиң, каякта сен, абалың кандай, кайсы жерге жетип калдың деп мындай бериш керексиң да, лагерде отурган адамгачы. Анан кийин ошо 8-ге биз чыктык, мына түшүп келатабыз, баары жакшы, баары жакшы. 8-де Семен связьга чыккан жок. 10 болду. Ондо дагы биз мына баратабыз, биз 2-чи лагердебиз, анан баары жакшы, тиги бул деп андай өзүбүздүн эмеси Семен кайра связьга чыккан жок. Анан кийин ошо издеме башталды да. Анан кийин ошо түшүнүп лагерди 3-чү лагерди карагыла деди. Палаткаларды карагыла ичтерине. 2-чи лагерде палаткаларды карагыла. Анан кийин ылдый жактан дүрбөлөп карап башташтык да, тиги тоонун бетинде эмне болгонунчу, өзгөрүштөрүнчү. Анан кийин ошондо түшүндүк, Семен бизден мурун чыгып лагерге жетпей калганчы. Бирок
сөгүн көргөн жоксуздар? Сөгүн көргөн жокпуз. Сөгүн көргөн жокпуз. Анткени ошо кар менен кошо ылдый тиги уже ылдый түшүп кетиптир да. Ошо как раз кар үзүлгөн убакытта ошо үзүлгөн кардын үстүндө экен да экөө. Анан ошо кар менен кошо ылдый түшүптүр да. Ылдый түшүп анан кийин баарыбыз тең түшүндүк, жана тренерлердин баарын тең клиенттерин таштап коюп, отряд чогултуп, ошол жерге келишип, анан кийин издейбиз деп дронду көтөрүтүп, дүрбөлөр менен көтөрүтүп карап, эчтекени клиенткасынан тышкары эч ким тапкан жок. Ошо клиенткасын таап, ал кызды түшүрүп, анан кийин Россиядан болчу, үйүнө жөнөттүк. А вот Семен ушул убакка чейин жок. Семенду ушул убакка чейин тапкан жокпуз. Анан кийин жыл сайын барган сайын баары деле ушу бала кезинен менин тренерим ушу бала кезинен негизи эле өсүшүптү да, биргечи. Анан кийин канча тоого бирге барышкан. Анан кийин ошо тынбай эле карай берет, тынбай эле ушу издеп, мүмкүн каарлар эрип, мүмкүн кар ким билет ушу трешина түшүп кеткендир да, ушу биз көрбөй атабыз, же калың кар менен жабылып калып күн тийбеген тарап мүмкүн биз көрбөй атабыз. Ушу жыл сайын эле үмүт кылат да, жыл сайын эле үмүт кылат. Ошондо биринчи жолу ушул окуя болгон, тем более мен бул адамды таанычумун, бир секцияга барчубуз, бир тоолорго чыкчубуз. Анан кийин аябай негизи эле аябай оор болду да. Кабыл алыш болду биринчи. Азыркы убакка чейин деле нетесиң да, эстеген сайын ушундай оор. Ар бир тоого чыгып атканда мындай ичте коркунуч болбойбу? Эмне болуп кетет деген? Жок. Только ситуационно, если мындай погода бузулуп, же мындай аркан бирке мындай туура эмес мындай напряжение берсе, ошондо гана да, же өз убагында сенин партнерың бирке кармай албай калса, мындай бирке срыв болсо, ошондой эле ситуацияларда да, же кармаган ташың, асынып турган ташың мындай жылып турса, ошондо гана анан кийин мындай бир ичиңде мындай чылт этип мындай бир сезим болуп кетет да, мындай өзүң муздак басып мынтипчи кээбирде. А так баратканда билесиң да, мындай эме опытың бар бирке, анан кийин чыкчу убагыңды билесиң, каар жаса 2-3 күндү күт деп мындай правилалар бар да, өзү горовосхождениянын правилалары бар. Анан ошонун баарын мындай соблюдать этсең, негизи эле безопасно барса болот да, тоогочу. Чыгып кетсе болот, мүмкүн. Да. Маселе, анда сизге жыйынтыктоочу сөз берели, кандай каалоо тилегиңиз бар? Каалоо тилегим, мен ошо ойлойм да, ошо мен Эверестке чыгып келгеним үлгү болуп, бирөөгө түрткү болуп, ошо альпинизмге келсе, бир адам, 2 адам келсе да, мага ушул бир аябай неме болот, мындай признание сыяктуу. Анан кийин биздин кыздарыбыз ушу өзлөрүнүн бир өзүнүн максатын же бир кыялдарын орундатса, ушу мен мотиватор болуп ушу неме болсом, мен ушунчалык ыраазы болом. Анан кийин биздин келиндер ушу негизи эле ушу мен кайрылат элем, ушу кээ бирде ушу үй-бүлөлүк ситуацияңар оор, ушу жаныңарда каалабаган адамыңар болуп калса, ушу күч таап, өзүңөрдүн турмушуңарды өзгөрткөнгө мен мотиватор болсом, мен ушунчалык ыраазы болом дейм да. Тоого чыккыла. Не только тоого чыккыла, ушу мээңердеги чектердин баарын алып, мен
жашымда 8800-кө чыга алсам, анда силердин колуңардын баары келет. Негизи элечи, жашсыңар, ошо мындай мен турмушум бүттү, мен эмне кыла алам, колуман эмне кылат деген мындай ойлорду артка калтырып, колуңардан баары келет. Колуңардан ушу главное желание болсо, главное өзүңөрдүн желанияңар болсо, колуңардан баары келет. Ошо аракетиңерди ошого жумшап, ордуңарда турбай, билим алып, алдыга жылыш керек. Болду. Ошол. Асель айым, сизге келип бергениңизге чоң рахмат. Дагы бир жолу ушул тарых жаратканыңыз үчүн куттуктайбыз, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу кадырман көрүүчү, биз бүгүн ушул Эверест чокусун багындырган кыргызстандык алгач айым Асель Байбагышева менен маек курдук. Биз ушуну менен эфирде жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуз.